Орчундуу окуялар жана кызыктуу маалыматтар менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алдыда чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Июнь окуясы. Жапаров, Ташиев, Келдибеков, Мамытов күбө катары сотко чакырылат. УКМК бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жогорку кеңеште жасалма документтерди колдонуп жүргөнүн аныктады. Белгилүү мамлекеттик ишмерлер окуган билим уясы 36 жылдан бери көңүл сыртында калды. Оштогу Терешкова атындагы мектеп-интернаты оңдолот. Биз азыр колдонуп турган корпус деле 1986 жылы жер титирөөдө авариялык абалда деп табылып, сырты темирлер менен чаңгектелген. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12.039 жетти. Текшерүүлөр көп болду. ВИЧке өздөрү келип өз калоосу менен аябай текшерүүдөн активдүү өтүштү. Эми ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырып кызматыңыздарда болом. Аты жөнүм Зайырбек Чуманалиев. Бүгүн 1 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча соттук отурум уланды. Отурумга судья Чыңгыз Бердимуратов төрагалык кылууда. Июнь окуясы боюнча иште айыпталуучулар убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрү Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Бектур Асанов, Кеңешбек Түйшөбаев жана Бактыбек Алымбеков. Ошондой эле Атамбаев жана Асанбеков, Түйшөбаев камакта. Кеңешбек Түйшөбаев сотто көрсөтмө берип жатып, күбө катары президент Садыр Жапаровду, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Акматбек Келдибековду жана депутат Талант Мамытовду чакырууну сунуштады. Судья Бердимуратов өтүнүштү канааттандырды. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев сот отурумуна тез жардам мунаасы менен күч кызматкерлеринин коштоосунда алып келинди. Отурумдун башында Атамбаев сотту цирк деп атап, ишти өзүнүн катышуусу жок эле кароону өтүндү. Ал темир торду тепкилегенден кийин аны залдан чыгарышкан. 2010 жылы түштүк жергесинде болгон июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында абактан 1 май райондук сотуна алып келинген мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кайра алып кетишти. Отурум башталгандан кийин биринчи сөз Атамбаевга берилген. Ал эч кандай көрсөтмө бербей турганын айтып, жыйынды анын катышуусуз эле улантууну талап кылды. Мени бошотуп эле сотто өзүңөр өткөрө бергиле. Бул циркке катыштырбай эле койгула. Барып келишме да кыйын болууда. Азыр айла жок, тартип бузам деп мурунку президент суралуучулар адамдар отурган кабинанын айнегин тепкилей баштады. Андан соң дароо Атамбаевди залдан алып чыгып кетти. Анда учурда аталган иш боюнча соттолуп жаткан Кеңешбек Түйшөбаев менен Бектур Асанов көрсөтмө берип жатышат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жогорку кеңеште жасалма документтерди колдонуп, мыйзамсыз иштеп жүргөнү аныкталды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун кеңешчиси Айпери Калмурзаева, жардамчысы Азамат Муратбек уулу, фракция катчылыгынын эксперти Айгерим Алибаева бул кызматтарга орношуу үчүн эмгек китепчелеринде жалган маалыматтарды көрсөтүшкөн. Бул факт боюнча УКМК 3 кызматкерге тең кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдарын жүргүзгөн. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө документтерди жасалмалуу фактылары тастыкталды. Кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 2 бөлүмү атайлап жасалма документти колдонуу боюнча кылмыш жасаган деп айыпталган. Айгерим Алибаева менен Азамат Муратбек уулу документтер жасалганын мойнуна алып, өз калоосу менен ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу арызын жазышкан деп айтылат маалыматта. Ал эми Айпери Кулмурзаева Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен кызматтан алынган. УКМК депутат Жанар Акаевдин кесиптеши Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана унаасынан жашыруун камера табылганы тууралуу айткандарына жооп берди. Акаев 26 ноябрда фракциянын 2 депутатынын айланасында болгон окуя боюнча комментарий берип, Жамгырчиевдин чет өлкөгө чыгышына тыюу салынганын белгилеген.
Мындан тышкары ал Жамгырчиевдин жабылган кылмыш ишин жандантуу аракети болуп жатканын айтып, аны Кемпир-Абад маселесинде каршы добуш бергендиги менен байланыштырган. Комитет Акаевдин айткандарына жооп берип, анын сөзүнөн кийин текшерүү жүргүзүлгөнүн маалымдады. Депутат Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана унаасынан качан аудио-видео жаздыруу жабдыктары табылгандыгы боюнча Жанар Акаевдин маалыматы жок экендиги аныкталды. Ал өзү сөз болуп жаткан техниканы көргөн эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында Жамгырчиевдин жардамчысынан уккан. Жардамчысы бул маалыматты телефон аркылуу Жамгырчиевден алган деп айтылат билдирүүдө. Мекеменин маалымат кызматы Эмил Жамгырчиевдин жүргөн жери белгисиз экендиги кошумчаланды. УКМК жашыруун камералар эмне себептен ким тарабынан коюлганын аныктоого, депутатты коргоо үчүн текшерүү жүргүзүүгө даяр экендигин баса белгилеген. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары экс-президенттердин макамын өзгөртүүнү талкууга алышты. Көпчүлүгү экс-президенттерге берилген кол тийбестик жана кепилдиктер артыкча деген пикирлерди айтышты. Мында өмүр бою берилген аксыз медициналык жардам жана күзөтчү кызматын алуу сунушу да көтөрүлдү. Кайсы экс-президентибиз өзүнө каралган укуктардан баш тарткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары экс-президенттердин макамы тууралуу мыйзамды кызуу талкуу кылышты. Анда көпчүлүгү экс-президенттерге берилген кепилдиктер жана кол тийбестиктер артыкча деген пикирлерди билдирип жатты. Эл өкүлү Дастан Бекешев аларга өмүр бою акысыз берилген мамлекеттик күзөтчү жана медициналык жардамды жоюуну сунуштады. Госохрана боюнча. Давайте, мисалы, ушул досрочно кетсе жумуштан. Ошону алып салбайлыбы? Чындыгында нонсенста госохрана кылып экс-президентти. Мамлекеттин кичине бюджетти дагы сактайлы. Жумуштан кеткенден кийин 5 жыл берилсин. 5 жылдан кийин уже эл менен как положено жүрө берсин. Ушул сыяктуу пикирди карманган эл өкүлдөрүнүн катарын Надира Нарматова толуктады. Ошол эле учурда тескерисинче экс-президенттердин макамы сакталышы керек дегендердин катарында депутат Дастан Жумабеков болду. Госохранасын алып коюу жана башкаларынчы мен каршымын. Сиз да туура оюңузду белгизип койсоңуз, экс-президент деген статус калыш керек биринчиден. Ал мамлекеттин башчысы эл тарабынан шайланган президент болгон. Ошол учурунда көптөгөн маселелерди, иштерди чечкен, чечимдерди кабыл алынган. Биздин өзүбүздүн мамлекеттин финансылык жагын карап туруп, өмүр бою охрана менен камсыз кылууну, өмүр бою зарплата берүүнү, анан гособеспечение менен жашооду көз атып кеткенден кийин үйүнүн бала чакасына калган дегенди бул туура эмес нерсе да. Себеби Конституцияда 5 жылга, анан азыркы Конституция боюнча 6 жылга шайлап атабыз. Сунушталган долбоордун жалпы аталышы президенттин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө деп аталган. Юстиция министринин орун басары мында президенттин жана экс-президенттердин ишинде мыйзам бузуу байкалса, башкы прокуратуранын сунушу менен Жогорку Кеңеш көпчүлүк добуш менен карап жоопкерчиликке тартылуу жөнүндө жол жоболор жазылганын билдирди. Ал эми депутаттар айткан сунуштар боюнча өзүнчө долбоор жазып чыгуу жөнүндө да сунуштар айтылды. Кыргыз Республикасынын экс-президенти ушул беренен 3-чү бөлүгүндө белгиленген чектөөлөрдү сактабаган учурда башкы прокуратуранын арызы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президентине берилген баардык кепилдиктерди, ошондой эле республикалык бюджеттен каражаттардын эсебинен материалдык жана башка камсыздоону токтотуу жөнүндө маселе сот тарабынан каралат деп сунуштап атабыз. Макул 56, каршы 1, бар 57, катталды 78. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Белгилей кетсек, мыйзам боюнча экс-президенттин кол тийбестиги бар. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, ошондой эле аны кармаганга, тинткенге, суракка алганга мүмкүн эмес. Артыкчылыктар жана жеңилдиктер мурдагы мамлекет башчысынын үй бүлөсүнө дагы каралган. Экс-президент макамы өмүр бою сакталып калат жана кол тийбестикке ээ. Аны өмүр бою 2 күзөтчү кайтарат. Медициналык кызматтардын бардыгы бекер. Мыйзам боюнча пенсияга чыкканга чейин учурдагы президент алган айлыктын 75% алат. Пенсия курагында дагы ушул сумма төлөнөт. Эгер көзү өтүп кетсе, пенсия үй бүлөсүнө төлөнүп берилет. Мамлекет башчынын айлыгы көтөрүлгөн сайын экс-президенттики да көбөйүп турат. Ошондой эле президенттик резиденциядан үй берилет.
Кошумчалай кетсек, Кыргызстанды 6-чы президент башкарууда. Бирок экс-президенттердин арасынан экөөсүнө, Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековго гана экс-президент макамы берилген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ардактуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөбүз, сиздер чыгарылышыбызды түз эфирден көрүп жатасыздар. Лейлик районунда талкаланган үйлөрүн куруп бергенден кийинки актуалдуу маселе кредит болуп жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева парламентте билдирди. Анын анализи боюнча чек ара аймагындагы Жаштык, Достук, Арка, Борбордук айылдарында 400-гө жакын жарандын насыясы бар. Жалпы суммасы 40 миллион сомдон ашат. Мындан улам ал министрлер кабинетине кайрылды. Банктарга тапшырма берип, кредиттин баарын жойдуруп берсеңиздер, аларга каникул коюп берген учурда деле азыр эч кандай ишмердүүлүк жүргүзө алышпайт. Аймак калыбына келе элек. Ошондуктан кредитине каникул бербей баарын жоюп салсын. Банктарга кайрылсак чалгыз чечим кабыл албай жатышат. Ошондуктан өкмөттөн тапшырма керек. Бардык нерсе тонолгон, күйгөн, кыш келип калды, элдин кирешеси жок. Ошондуктан жалпы жоюп салууну суранам, деди Темирбаева. Ош шаарында 6900-дөн ашуун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Анын 3700-дөн ашууну Ош шаардык социалдык фонду тарабынан пенсия алып келишет. Алардын ичинен 1054-сү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чыга элек балдар. Бүгүнкү күндө аларга карата коомдук жайларда ыңгайлуу шарттарды түзүүгө алгылыктуу көңүл бурулууда. Аны менен катар республикалык казна тарабынан жөлөк пулдардын суммасы 8000 сомго чейин жогорулаган. Бүгүн Ош шаардык мэриясы майыптуулугу бар жарандардан кабар алып, белектерди тапшырды. Коляскада жүргөн жарандарга бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошондой андан сырткары биздин республикалык бюджет тарабынан ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга буга чейин жөлөк пулдары бир топ эле аз суммада төлөнүп келген. Бул 2021 жана 2022 жылдарда 2-3 жолу бул ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жөлөк пулдары көтөрүлүп, азыркы күндө 8000 сомго чейин жөлөк пулдары көтөрүлдү. Ошондой эле ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдарды гана жанагы бөлөк адамдын багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж деген статусу болсо, ЖК ассистент кызматы дайындалып, аларга айлык акы төлөнүп келген болсо, 2022 жылдан тартып, ошол балалыгынан ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жаштан жогорку ошол бөлөк адамдын багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж болгон жарандарга дагы ошо ЖК ассистент кызматына кирип, аларга дагы баккан, караган адамдарына айлык акы төлөнүп берилип баштады. Белгилүү мамлекеттик ишмерлер окуган билим уятысы 36 жылдан бери көңүл сыртында калды. Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты авариялык абалга кептелип, билим уянын жерине чейин тонолуп жаткан. Жатак мектептеги балдар тар бөлмөлөрдө билим алууга аргасыз болуп келүүдө. Шаарда 5 мектеп авариялык коркунучта турат. Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты 36 жылдан бери авариялык абалда турат. Мектепке 1986 жылы эле кооптуу деген кортунду чыгарылганы менен социалдык абалы оор үй бүлөлөрдүн балдары аргасыз билим алып келет. Мектеп бир гана корпустан тургандыктан жатаканасы дагы талапка жооп бербейт. Урап калуу коркунучундагы мектеп сыртынан темир тартылып турат, дейт директор. 1994 бул жер толугу менен мектеп-интернат Сема Түрк лицейине өтүп кеткен. Жер тилкеси менен, жалпы аянты менен, корпустары менен, мектеп жоюлуп кеткен. Бирок ошол эле жылы 140 орундуу жатакананын бир бөлүгүнөн орун алышып, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, биз ошол 3 корпустун 2 корпусу уже жок, сүрдүрүлгөн, авариялык абалда болгон үчүн, но биз азыр колдонуп турган корпус деле 1986 жылы жер титирөөдө авариялык абалда деп табылып, сырты темирлер менен чаңгектелген. Бирок башка шарттын жоктугуна байланыштуу ушул зданияны азыр биз жарымын жатакана, жарымын окуу корпусу кылып колдонуп келатабыз. Кезинде бул билим уяда чыган уул кыздар тарбияланып чыккан. Алар улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Келдибековдор баштаган азыркы көрүнүктүү саясатчылар. Убакыттын өтүшү менен мектептин эскилиги жетип, жаңылууга муктаж болуп турат. Мугалимдердин айтымында бөлмөлөр тар болуп, балдар кыздардын кийинүүсүнө дагы шарт жок. Бул жатакананын дагы илгери эмне болгон билбейм. Бир жатакана дагы эмес, ону айнекке караганда ванная болсо керек деп ойлойм да.
бирок точно билбейм. Азыр бул жерлер баягы мурда жатакана болуп жүргөн. Азыр биз окуу классы катары колдонуп келатабыз, бирок парталардын айтып доскага жакын, балдар чечингенде курткасын ийде турган месталар жок. Тарыраак болуп калат. Ээн эркин мындай айланып чыга алышпайт. Анан метр квадратура балдарга кычкылтек деген болот го. Ошол нерселер да жетишпейт да. Учурда интернатта 570 окуучу билим алат. Анын ичинен 300 бала жатаканада жашайт. 9-класстын окуучусу Асема тар класстарда жетиштүү билим алууга мүмкүн эместигин айтып, өлкө башчысынан билим уяны жаңылап берүүнү суранат. Бардык буюмдар, иштете турган каражаттар бар, а бизде жок. Ал эми жаңы мектеп түштү, бизге аягында шарттуу болуп түштү жакшы эле. Жаркыраган жакшы мектеп, атагы чыккан мектеп салынууга үмүттөнөбүз. Жана ошондой эле ушул азыркы учурда мындай президентибизден суранып берсек, бизге жаркыраган бул жер жатак мектеп, интернат болгондуктан бизге аягына кеңирээк адамдар өткөндө кысылып өтпөй, кең өтө тургандай мектеп салып бериңиздерге суранабыз. Мектептин абалынан кабаралган атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билим уянын абалы менен таанышып, курулуш иштерин тездетүүнү тапшырган. Шаардагы жападан жалгыз мектеп интернатынын 700 орунга ылайыкталган окуу корпусу жана 500 балага жатакананын долбоору даярдалып, курулушу келе жаткан жылы башталышы пландалган. Жаңы имаратты курууга 450 миллион сом республикалык казнадан каралат. Өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондой гана чоң ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер мындан ары билимиңерди мындан да өркүндөтөсүздөр. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң общежитиялар салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот. Жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Ошого 450-500 миллионду тегерегинде болот. Ал жерде мектеп, основной здание, мектептин зданиясы түшөт. Андан сырткары жатакана болот. Анан спорт залдары бар, игровой площадкасы бар, футбольный полелар, баскетбольный, волейбольный полелар бар. Ошо бардык нерсе ошо сметанын ичине кирген. Учурда Ош шаарында 5 мектеп авариялык абалга кептелип, 4 жаңы билим уянын курулушу токтоп турат. Шаар бийлиги мектеп курууга дарамети жетпей турганын билдирет. Президент Садыр Жапаров 2-3 жылда бир дагы эски мектеп калбай турганын билдирген. Учурда өлкө боюнча 247 айылда мектеп жараксыз. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12.039 адамга жетти. Мындай көрсөткүч өлкөдө оорунун тез жайылып бараткандыгын көрсөтөт. Соңку жылдары ВИЧти жугузгандардын көрсөткүчүндө илдетти жыныстык жол менен жугузгандардын саны өскөндүгүн адистер белгилешет. 5 жаштагы Тимур ВИЧ инфекциясы менен 10 жылдан бери күрөшүп келет. Ал өзүнүн ВИЧ статусу тууралуу биринчи жолу ачык айтып, Азаттык медиасына маек берген. Тимур бул илдетке чалдыкканын 15 жашында капысынан билген. Алгач дарыгерлерге ишенбей 2 жылдай ооруканага кайрылган эмес. Ал вирусту кайдан жугузуу алганын эстей албайт. Деген менен ал дартка моюн сунбастан психологиялык тренингтерди өткөрүп, бейтаптарды кабыл алат. Анын негизги максаты айлана чүйрөнү шыктандыруу. Мен деген белим өтө катуу жаракат болуп, больницага түшүп келгемде эле мага эртеси күнү айтып калышты: "Тимур, сен деген инфекционный клиникага барышың керексиң. Неге дегенде, сенде деген походу там вирустар бардыр." Но кандай диагноз эме болгон айткан эмес, мен ага көңүл бурган эмес болчу. Диагнозду койгон врач ал деген тынбастан издеп жүрүптүр да мен кантип менен байланышса болот деп. Акыры ошентип уюмдар аркылуу мени табып, алар деген мага экспресс тестирование жүргүзүштү. Анан 1,5-2 жыл ичинде дары ичпегенмен уже 2015-жыл болуп калды. Уже все, организм деген там вирус өтө катуу көбөйүп кеткенден өтө катуу дайыма ооруп жүрөм, вирустун нагрузкасы өтө катуу көп болуп калган организмде. Мен сөзсүз түрдө учетко коюш керек деп айтышат. Аны ошентип мени учетко коюшту. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12.039. Алардын 11.344-ü Кыргызстандын жараны,
Анын ичинде оорусу СПИДке өткөн 1231 адам каттоодо турат. Дагы 695 чет элдик жаран республикалык СПИД борборунун тизмесинде ВИЧ катары катталган. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Быйылкы жылдын эсебинен ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Мындай көрсөткүч өлкөдө оорунун тез жайылып баратканынан кабар берет дешет адистер. Көпчүлүк учурда жарандар өз алдынча текшерүүдөн да өтүшпөйт. Былтыркы жылга салыштырмалуу, азыр статистикага кайрыла турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу ВИЧ инфекциясынын официалдуу түрдө регистрация болгону көбөйдү. Бул жаңы чыккан учурлардын где-то 60% бул миграция менен. То есть биздин жарандар миграцияга көбүнчө эле Россия Федерациясына кетип да. Россия Федерациясына барган кезде сөзсүз түрдө ВИЧ инфекция тестилөөдөн өтүп, алар бизге кайтып келип атышат. Келип бизден диспансердик учетко туруп, анан дарыланууну алып атышат. Бул да жакшы нерсе, себебинде бул оорунун өзгөчөлүгү. Бул өзүнүн белгисин бербейт. Жаңы андай ошол инфекция кабылган мезгилде да только лабораториялык ыкма менен гана бул инфекцияны биз аныктасак болот. Дарыгерлер СПИДке чалдыккандардын арасында аялдардын басымдуу экенин белгилешет. ВИЧ көбүнесе жыныстык катнаш жана кан аркылуу колдонулган баңги ийнелеринен кош бойлуу энеден балага жугат. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүгө медицинанын күчү жетиштүү. Аны антиретровирустук терапия дарылайт. Антиретровирустук терапия Кыргызстандын жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. Эми мындай анализдеп көргөндө бул өсүү деп эсептелет. Бирок ошол эле убакта өсүүнүн себептери деп айтууга төмөнкүлөп айтса болот. Себеби бул жерде биз ушундай элдин арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ВИЧке тестилөөдөн өткүлө, өзүңөрдүн статусуңарды билип алгыла деп биз аябай катуу иш алып барган натыйжасында быйыл текшерүүлөр көп болду. ВИЧке өздөрү келип өз калоосу менен аябай текшерүүдөн активдүү өтүштү. Ошонун негизинде аныкталган, табылган жарандар көп болду. Белгилей кетсек, биринчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4G деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышары аныкталганда гана Бириккен Улуттар Уюму ушул дартка карата каршы күрөшүү күнүн 7 жылдан кийин жарыялаган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстанда 1-2 декабрь күндөрү жаай турган жаан-чачынга байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында Төө ашуу жана Ала-Бел ашуусу, Чычкан Капчык айында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткү пайда болору күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Министрлик жолдор тайгак болуп, муз тоңорун унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керектигин эскерткен. Алыскы жолго чыккан айдоочулар унаасын техникалык кароодон өткөрүп жана дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштыруусу зарылдыгы айтылды. Кырсык катталган же жардамга муктаж болгон учурда 112 кыска кызматына чалуу керек. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда дүйнө жаңылыктары орун алат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.